Рамис байке, көңілді кеч үчүн жана сыйчайыңызга рахмат. Эч нерсе эмес. Эми сен мага ишенип, макул болуп мен менен барып келгениңе сага рахмат. Мейли, Элнара, жакшы сау. Анда жумуштан жолушканча? Жумуштан жолушканча.
Элнара! Кандай? Сен акыркы күндөрү менин сөзүмдү уккуң келбей, өзүмдү көргүң келбей калды, Мен сени көзүңө жаңылышта эле көрүнүп калдым окшойт. Эми сен жылдызсың да. Сен эмне десең дагы сени кеп, сен каалаганды ойлоп, каалаган сөздү сүйлөп, ким менен мушташкың келсе мушташып. Сага эч ким эчтеке дебейт. Сен эмнеге Рамиска болушуп атасың? Экөөңөр акыркы күндөрү уялбай эле күнү түнү бирге болуп калдыңар, Чалсам же телефонуңду албайсың. Жиниме тибеч. Телефонумду студияда унутуп калыптырмын. Анан эмне? Мен эмне сенден сурап башым бериппи кафеге? Рамис байке менин кесиптешим. Жумуш боюнча гана сүйлөштүк. Ооба да. Кыз жигит кафеде жумуш менен сүйлөшөт. Жумушуңар ишканада бүтпөй, кафеге барып бүтүрүп атасыңар да? А бир токтот. Сен эмне мени аңдыганга өтүп алдыңбы? Мына ушул күнгө да жетип келиппиз. Мына сага ишенич. Абир. Сен Элнарага болгон сүйүүң эмне болду? Сүйдүм, күйдүм деп туруп, анан кийин артынан аңдыганың адамгерчиликке жатпайт да, туурабы? Акмак. Сен менин кызымды кафеге алып барып, экөөбүздүн ортобузга от жаккан. Сеники адамгерчиликке жатабы? Эшек. Мен акмак. Сен акмак. Теле жылдыз имиш. Сен чочкодон эч кандай айырмаң деле калбай калды. Эмне деп атасың? Силерни дагы баштадыңарбы? Токтоткула! Рамис! Токтоткула! Ай жигиттер! Эмне кылып жатасыңар? Токтоткула мунуңарды! Токтоткула! Турсуңар! Мушташканга жакшы арена таап алыптырсыңар. Күчүңөр ашып ташып жатса, залга барып тепкилешкиле. Бул жерде теле көрсөтүү дейт. Анан дагы силерге айтарым, дүйнөдө талашканга бир эле Элнара Манасова болсо дагы өзүңөрдү тыйгыла. Элнара, менин сага айтарым, кыргыйдай болгон жигиттерди мушташтырып коюп, карап турганың эмнеси? Абирдей, Рамисдей болгон жигиттер жолдо жатпайт. Алло. Алло. Кандайсың? Не болду, ооруп атасыңбы? Тиги соц тармактарда Рамис экөөңөрдүн мушташыңар чыгып кетиптир го. Ооба, көрдүм аны. Эржан жасаган турбайбы? Аны менен сүйлөшөм. Элнара, келчи бияка, болбаттан. Абир мен анын бошогондо чалам. Апам чакырып атат. Макул. Мейли. Ушуну алдыңызбы? Ушуну. Азыр мен салып берейин сизге. Так. Костюмдар жактыбы? Сон. Монаке. Келип туруңуз. Бел, рахмат. Буйрусун. Салам, Эржан. Кандайсың? Бул эмне кылганың? Эмне болуп кетти? Элнаранын Париждеги эле сүрөттөрүн киргизбестен. Бул жерде мушташканда видеого тартып киргизип салыптырсың да.
Ушунча болуп калды, биздин туалетте жүргөн жерлерди деле киргизип салды эми. Абир, мен сенин шоуңа барып бирдеме деп атамбы? Же андай тарт, же мындай тартып мен сага сын тагып атамбы? Сен жумуш менен бул интернеттеги фото видеолорду аралаштырбагын. Бул деген өздүк жашоо болот. Түшүндүңбү? А ошондо эмне? Сеники жумуш, биздики оюн болуп калдыбы? Абир, сен ошол Арстан шоу программаганчы акча таап атсаң, а мен ушул ютубуман нан таап жеп атам. Анан эсиңен чыгып кеткен болсо, менин 500 000 подписчигим бар. Анан ошондой эле сен ал жерде сенсация болдуң. Анан Элнара экөөңөрдүн деген ажырашты деген темаңар 100 000ден ашык лайк басылды. Сен такыр эле виртуалдуу жашоого кирип кеткен турбайсыңбы? Ушунча болуп калып тиги дүйнөгө кеткендерди эле барып тартып 100 000 лайк деп жүрө бер анда. Сен кое турсаң, адамдар мага айтса, такыр ишенбечүмүн сен идеяга бай адам десе. Ассаламу алейкум урматтуу менин подписчиктерим, досторум. Барыңыздарга чоң салам. Бүгүн бизде конокто А1 Арстан шоу программасынын алып баруучусу келип отурган кези, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Азыр болсо, А1, өзүңдүн оюңду айта кетсең. Биз деген көрүүчүлөр менен ушу сенин оюңду бөлүшүп кетпейлби толуктап? Азыркы эле учурда бизде Гуля аттуу подписчица суроо узаткан экен. Рамис менен Абир экөө урушканда кайсы бири жеңди? Абир, кайсы бириңер жеңдиңер? Эржан, сен такыр болбой калган турбайсыңбы? Сага келип кайрылган мен да көкмейм. Сүрөт менен видеолорду алып салгын. Уктуңбу? Урматтуу менин подписчиктерим, азыркы учурда биз деген кызыктуу суроолорго жооп ала албай калсак да, кызыктан баары алдыда. Ошондуктан мен каналыман алыстабайбыз. Бирок азырынча болсо мен сиздер менен коштошуп калам. Чао. Эржан, кандайсың? Тынара Жапаровна, саламатсызбы? Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Мен да кубанычтамын. Эржан, сенин ютубтагы жана соц тармактардагы баракчаларыңдагы жумуштарың аябай эле жемиштүү болуп баратат. Эми иш тотос, Тынара Жапаровна. Кыбыраган кырдашат дейт. Кыбырап атабыз эптеп. Кулак сизде, бизден кандай кызмат? Эми ошол жаатта сен иштериңди мен аябай эле мактар элем. Анан ошол менен бирге сага бир сунуш, проект бар деп койсом болот. Анан ишке сен эле ашыра алат деп ойлойм. Асель Мамытовна экөөбүз сага ушуну сунуштайлы деп атабыз. Эми мактаганыңызга рахмат деңизчи. Мен өзүм мактаганды өлө жакшы көрөм. Тим более сиздей эфир жылдыздар айтып атканда. Татыктуу эмей, куп эле татыктуусуң да. Анда маселе мындай. Акыркы учурларда сенин башкы каармандарың айланган Элнара Манасова менен Абир Арстандын окуяларын интернетке жүктөп атпайсыңбы? Ал нерсе элдерге аябай эле жагып атат. Анан ошону согуна чыгарып койбойсуңбу? Кантип? Элнараны таптакыр эле эфирге чыккыс кылып кой. Ой, сиз кызыксыз го? Менде деген бирөөнү каралап, актап, жактап деген тема менде вообще жок да. Ансы деле мен жумушум деген болгондой чагылдырууда. Айсы калайсызбы? Азыр мен сиздин сөздөрүңүздү подписчиктеримен бөлүшөм. Азыр кой турсаңыз. Эржан, токто, тартпа. Тартпа деп атам, Эржан. Жок, келиңиз эми айтып Эржан. Жок. Айтпайсызбы эми? Сен мени аябай тет болуш керек экен. Ужас. Асель Мамытовна, акыркы кездеги мен дарегим айтылган сындар, талкуулар мени аябай чарчатып салды. Ошондуктан эфирге деле чыккым келбей калды. Элнара, сен эфирдин ысык суугуна даяр болуп келгенсиң. Эмне болду? Маанайың жокко? Көп ойлоно бербе. Андан көрө тоюңар эмне болуп жатат? Жакындап калдыбы? Тоюбуздан эле кабар жок. Абирди жер жуп кеткенсип, алда жоголуп кетти. Кел, конфеттен ал. Германиядан атайын курбум алып келиптир. Чайдан ичип отур. Ал. Экөөбүз бир жакшылап сырдашып отуралычы, Рамис экөөңөрдү көрүп жүрөм. Экөөңөрдө кыз жигиттик мамиле барбы? Жок, Рамис байке менин редакторум да.
Эмнеге жок дейсиң? Рамис жакшы жигит, мыкты редактор, мыкты кызматкер. А бир болсо жылдыз оорусуна чалдыгып коюп жүрөт. Сен деле бул жаатта асманда жанган жылдыздардай эле болуп турасың. Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Ошол иш жүзүндө эле көрүнүп турбайбы? Мындайынан бизге карасаң, негедир сага болгон сезими башкача да. Биздин Абир экөөбүздүн сүйүүбүзчү? Сүйүң менен сүмүрөн кал. Сүйүү деген бул акындардын, жазуучулардын китебинде гана болот. Кана ошондой китептеги жашоо бизде болсо. Жыргап жашап калбайбызбы? Туурабы? Сен Рамиске турмушка чыкчу болсоң, ал редакторлугу менен гана алектенет. Сен асманда жанган жылдыздай жаркырап жүрө бересиң. Тем более Рамис жылдыз оорусу менен оорубайт. Ага кагаз иштери, эфири үзгүлтүккө учурабаса болду. Эң негизинен сага Рамистей күчтүү жигит керек. Болбосо өзүң айткандай чаалыгып чарчап жүрө бересиң. Сүй деп сүйүүнү менден сура. Куу баш болуп, аскада калган сур эчкиде жалгыз отурам. Жалгыздыктан жадап бүттүм. Жалгыздык жанга батты. Убагында теңиме албаган кызгыркындар азыр балдарынын кучагында, неберелеринин жытына магдырап мас болуп олтурушат. Эже, эмне кыларымды деле билбей калдым. Башым аябай катып калды. Менин алсыз болгонумду көрүүчүлөрүм деле, режиссерлор деле байкап, эскертүү берип жатышат. Акыркы кезде менин дарегиме жалаң гана негативдүү комментарийлер келе баштады. Ооба. Туура айтасың. Сен аябай чарчап калдың. Акыркы кездерде сен жөнүндө негатив сөздөр аябай көбөйдү. Сен мындай кыласың. Сен Эркин Усеновичке барасың дагы, бир жумага эмгек өргүсүнө арыз жазасың. Мен аны колдоп, кол коюп берем. Сен жакшылап эс алып кел. Сенин ордуңа Тынараны чакырам. Ал сенин жоктугуңду билгизбей, жумушка чыгып турат. Макулбу? Кел, чайдан ал. Ооба эже, туура айтасыз. Элнара, кандайсың? Жакшы. Маанайың жоктойго? Чынын айтсам, акыркы кезде депрессияга түшүп кеткен окшойм. Анан бир жумага отпуск алдым. Тойго даярданасыңбы? Жок, кайдагы той? Өзүм көптөн бери тоого чыгып келсемби деп ойлонуп аткам. Анан Кудай жалгап, Асель Мамытовна Мешев макул болуп, арызыма кол коюп бербедиби? Эфирде ким, Тынар болобу? Ооба, Тынараны чакырышты. Жакшы. Так. Анда мен сен менен тоого чыгып келбейм, кандай дейсиң? Сиздин жумушуңузчу? Жумуш деген өлсөк да түгөнбөйт да. Мен деле жумуш өргөөсүнө арыз жазам, эмне Манастан чубак кем бекен. Кызык болуп калбайбы? Кесиптештер дагы эмне дейт? Дагы сөз кылышат да бизде. Экөө сүйлөшүп алды деп. Неге кызык болмок эле? Биз тоого жөн эле эс алып келебиз. Билбейм, Рамис байке. Бир эмне кылып экен? Ал азыр Арстан шоу менен өзүнүн көрмандар менен алек болуп атса керек. Анын азыркы эң башкы баш оорусу шоунун рейтингин сактап калуу. Анда мен сага ананчыраак телефон чалайын? Макул. Жарай? Жалил Кадырович келет, иштеги маселелерди сүйлөшө бер. Баягы грамоталар боюнча дагы.
Кандайсыңар кыздар, кызгалдактар? Жакшысыңарбы? Жакшы, Жалил Кадырович. Кана, сүйлөгүлөчү. Кандай жаңылыктар бар? Бизде жаңылык Элнара депрессияга түшүп, эмгек өргүсүнө кетти. Ал эми Эркин Усенович болсо, азыркы учурда маанайы чөңкү жүрөт. Жакшы, жакшы. Силер жазган кат азык болуп атат. Дагы бир катты токугула дагы кол койдуруп президенттин атына жөнөткүлө. Ал президент кат менен таанышат дагы мага тапшырма берет. Мен ал катты алып алып, силерге келип, Эркиндин эвин табам дагы шермендесин чыгарам. Түшүндүңөрбү? Түшүнүктүү. Түшүндүк. Жалил Кадырович, андан көрө айтыңызчы, ак үйдө силерде кандай жаңылык? Биз деле соц тармакка мине алганбыз. Өзгөчө жанагы силердин 2 жылдызыңардын чуулгандуу сүйүүсүнө комментарий берип эле отурабыз. Ой, ак үйдөгүлөр ушунду сүйлөшсөңөр, анда мамлекеттик жумушуңар эмне болот? А силер эмне? Өзүңөрдү бизден аппак сезип, актаңыңар барбы я? Силер деле тоголок кат жазуудан башыңар бошобой жүрчү элеңер го? Же эмне? Унутуп калдыңарбы, я? Ой, ошол тоголок каттардын баарын катыра жазган акын жазуучуларыбыз бар болчу. Баарын кетириптин баадыбы, Эркин Усенович? Шүмшүк. Андан көрө айтыңызчы, биз эмне кылалы? Кандай буйрук бересиз? Силер мындай. Эркин Усенович тууралуу дагы бир жаңы маалыматтарды таап, жанагы жаңы блогерге берсеңер болмок. Анын эффекти аябай жакшы турбайбы? Вулкандай болуп түбөлү атылганда бат эле тарап кетет экен. Ал азыр Элнара менен Айбердин артынан жүрөт. Ошол Элнараңар аябай сулуу экен, Жалил Кадырович, мен сизди кызганып жатам. Аныңар кеткен бир жумага. Эржандын ушактарын уга бербей, андан көрө эми мени жаңылыктардан көрүңүз. Эми мен жөн эле тамашалап койдум да, Тынара. Сага жеткен киши барбы? Элнарочка! Кандай салдың? Жакшы, кандайсыз Рамис байке? Жакшы, рахмат. Кооз бекен? Ооба, аябай кооз экен. Биздин тоолор өзү негизи эле керемет. Айтпаңыз. Жүр сейилдеп келебиз. Кереметим сен, татына кайым, кымбатым менин, жашына кайым, учагыңан